Өнүккөн өлкөлөрдүн жарандары жашаган үйүнөн баштап пайдаган мунаасы, кала берсе жумушу, бизнеси, ден соолугу болобу, өмүрү болобу бардыгын камсыздандырат. Мындай шарт алар үчүн ыңгайлуулуктун бир жолу. Бул мамлекетке дагы ошол эле учурда өзүнө дагы пайдалуу дешет. Ал эми бизде болсо акыркы жылдары камсыздандыруу аракети көрүлүп, жарандарга түшүндүрүү иштери күч алып отурат. Мындан жарандар дагы пайда көрүп жатат. Ошол эле учурда аларга маалымат дагы жетпегендей көрүнөт. Мына дал ушул максатта биз бүгүн камсыздандыруу жаатында сиздерге кененирээк маалымат берүүнү эп көрдүк. Эфирде күн маек берүүсү кызматыңыздарда мен Салбат Эркетаева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Студияда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу иштери жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурсултан Чекиров жана Асан Сулайманов, Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы. Мырзалар, студиябызга кош келиңиздер. Алгач суроомду Нурсултан мырза сизге узатсам, эң эле жөнөкөй да мына камсыздандыруу деген жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз, эмнени түшүндүрөт? Саламатсыздарбы, дагы жолу. Бул камсыздандыруу деген бул баягы ат айтып тургандай эле, баягы ар кандай тобокел кырсыктар көп болот. Ошол эле адамдын жашоо өмүрүндө дагы бул кырсыктар көп болот. Ошол эле баягы жаратылыш кырсыктары көп болот. Баягы адамдардын мал мүлкүнө зыянын алып келген. Мына ушундай кырсыктардан, ушундай апаттардан жарандарыбыз өзүнүн турак үйүн, ден соолугун, кыймылдуу мүлктөрүн ушул камсыздандыруу компанияларынан бир энный сумманы төлөп, анан камсыздандырып койсо, эртең эгер кырсык келип, мал мүлкүн чыгымга учуратып алса, ушул камсыздандыруу компаниясы ошол келтирилген чыгымдын ордун толтуруп берет да. Башкача айтканда, бизде кыргызда жакшы сөз бар, ашар деген да. Биз ушул аз-аздан чогулган акчаларды чогултуп, анан каякта бир кырсык болуп, жардамга муктаж болуп турган жарандарыбыз болсо, ошол акчаны биз ошол жарандарыбыздын керегине жумшайбыз да, беребиз да. Ушундай түшүнсөк, камсыздандыруу болуп эсептелет. Бул баягы жарандар өздөрүнүн финансылык баягы мүмкүнчүлүктөрүн баягы өздөрүнүн эртеңки күнү кыйналып калбаш үчүн бул финансовый грамотность деп коебуз, өздөрүнүн баягы экономикалык, финансылык жактан өздөрүн камсыздоо болуп эсептелинет да. Ошол айтып өттүңүз, мындай кооптуу аймактарда депчи, бул жакта Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлү Асан мырза, сиз айтсаңыз, негизи эле өлкө аймагында жайгашкан канча кооптуу аймак бар? Саламатсыздарбы? Өлкө аймагы боюнча бизде азыр Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаменти бар. Алардын адистеринин атайын жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн, изилдөөлөрүнүн негизинде такталган маалыматтарыбыз бар. Негизинен жаратылыштык мүнөздөгү Өзгөчө Кырдаалдардан кооптулук жараткан участоктор азыркы учурга 14 миңден ашат. Анын 5 миңден ашуусу түз коркунуч жараткан жарандарга, инфраструктурага, курулумдарга түз коркунучу бар объектилер бар. Алар кайсы аймактарда? Бул көбүнчө басымдуу, мисалы үчүн такта айтканда жер көчкүдөн кооптуу аймактарыбыз көп. Бизде эң көп жер көчкү кооптуулугу бар, сел суу ташкындарынан бар. Баары эле жарандар жашаган аймактар, айылдарда, ошондой эле турак үйлөргө, ошондой эле социалдык курулмаларга түз коркунуч алып келген аймактар бар. Нурсултан мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул камсыздандыруудан мамлекет жана ошол эле үйүн камсыздандырган жаран кандай пайда табат? Негизи эле биздин өлкө тоол аймак болгондуктан жаратылыш кырсыктары дагы аябай көп катталып атат. Өзүңүздөр эле билгендей, мына акыркы Түп районунда болгон сел айттырбай келет экен кырсык. Мына ушундай учурларда мамлекет дагы жарандарыбызга жакшы шарт түзүп берген да. Бул камсыздандыруу инструменти да, бул аябай жакшы инструмент. Себеп дегенде, мына айыл жергесиндеги жарандарыбыз бир жылга 612 сом төлөп, турак үйүн, өзүнүн менчик турак үйүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан камсыздандырып койсо, мына өрт, анан табигый кырсыктардан ушундай жабыр тартса, мамлекеттик камсыздандыруу уюму 500 миң сомго чейин акча каражатын төлөп берет да. Ал эми шаар жергесинде 1224 сом бир жылга төлөп камсыздандырып койсо турак үйүн, биздин уюм 1 миллион сомго чейин акча каражатын төлөп берет да.
Мына биз ишмердүүлүгүбүздү баштагандан бери 890 жараныбызга 90 миллион сомго жакын акча каражатын төлөп бердик. Бул деген ушу мамлекет тарабынан көргөзүлгөн чоң жардам. Экинчиси мүмкүнчүлүк. Жарандарыбызда мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай колдонуш керек да. Себеп дегенде мына азыр биздин коллегабыз айтып береттир. Өрттөн бир жылга канча кырсык болот, ошол эле селден канча кырсык болот, жер көчкү, жер титирөө, чагылган түстө дагы биз бүгүнкү күндө төлөп берип атабыз да. Ошондо мамлекет жана адам, сиз жаңы эле жабыр тарткандарды айттыңыз, мамлекет кандай пайда табат? Мына бияктан мамлекет камсыздандыруу уюм биздики. Биякта канчалаган жарандарыбыз иштеп атат, мына ушул эмгек акы алып атат. Мына экинчиден ушул жанагы чогулган акчаларды чогултуп, анан эгер кырсык болбой эме болуп калса мамлекетке дивиденд катары бюджетти толтурган мына бул жактан мамлекетке дагы, элге дагы, камсыздандыруу компаниясына дагы баягы аябай керектүү баягы эме да, инструмент, мыйзам да бул. Асан мырза, айтсаңыз, ушу жаңы эле айтып өттү да, өрттөн, жаратылыш кырсык ушулар болот деп. Негизи эле жылына ушундай кырсыктар канча катталат, мындай расмий статистика барбы? Анан алар кантип мындай кооптуу аймак дегендер дагы сиздер тараптан кантип аныкталат? Эми бизде өзгөчө кырдаалдар катталган учур болот, анан кырсыктар катталган учур болуп маалыматтарыбыз бар. Бүгүнкү күндө өзгөчө өрткө басым берип кете турган болсок, былтыркы жылга караганда быйылкы жылы ушул 8 айлык отчетубузда 2325 өрт кырсыгы катталды. Быйыл, Кырсыктын кесепетинен тилекке каршы 23 жаран каза болгон. Республика боюнча бул. Ал эми андан сырткары өзгөчө кырдаал катталган бул негизинен жалпы 28 өрт кырсыгы катталса 37 адам. Бунун бардыгы жол кырсыгынан каза тапкандар. Өзгөчө кырдаал бул эсептелген учур. Ал эми кырсыктардан алдын алуу иш-чараларына же болбосо кырсыктардан коргонуу максатында биз тиешелүү багыттар боюнча бир нече пландар менен иш алып барабыз. Нурсултан мырза, айтсаңыз, негизи эле азыр мисалы бир үйдүн 5 миллион сом деп эсептейли да. Андан ошондо кырсык болгондо ага сиздер канча төлөп бересиздер, анан кантип аныкталат? Мисалы ошо камсыздандырылса, кантип аныктап, канча төлөп берип каласыздар да? Ошо суммасын эсептеп көрсөңүз. Мисалы мыйзам боюнча баягы биздин жоопкерчилик шаар жергесинде 1 миллион, ал эми айыл жергесинде 500 миң деп бекитилген да. Эгер жараныбыз айтса, менин үйүм жок 5 миллион турат десе, маселе жок. Мисалы 1 миллион милдеттүү түрдө камсыздандырып койсо, баягы мыйзам кабыл алынган турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу деп. Ошол мыйзамды ишке ашырыш үчүн биздин уюм түзүлгөн да. Эгер ушу жараныбыз менин үйүм ушу 5 миллион турат десе, 4 миллионун ыктыярдуу түрдө камсыздандырып койсо боло берет. Бул жакта эч кандай ограничение жок да. Ошондо 4 миллионун камсыздандырыш керек сиздерге, Мисалы мыйзам боюнча 1 миллион сомго камсыздандырып койсо дагы болот. Бирок жараныбыз жок, менин үйүм 1 миллион эмес 5 миллион турат десе, 5 миллионго толук 1 миллионун милдеттүү камсыздандыруу менен 4 миллионун ыктыярдуу түрдө камсыздандырып койсо болот. өзү каалагандай, кааласа. Негизи бул камсыздандыруу экиге бөлүнөт да. Милдеттүү, анан ыктыярдуу болуп. Милдеттүү болгон жерде бул тарифтери, ошол эле жоопкерчиликтери, анан кандай рисктерден камсыздандырат, бул мыйзам менен бекилет. Биз мыйзам чегинен чыга албайбыз. Ыктыярдуу да болсо, ушул камсыздандыруу уюм менен келген кардардын экөөнүн ортосундагы келишим болот. Кардар кандай кааласа, ошондой баада, ошондой тариф менен, ошо кандай рисктерди тандап алса, ошол рисктерден баардыгынан камсыздандырып бере берет. Мисалы, кандай рисктер менен сиздерге камсыздандырса болот? Мисалы, мыйзам боюнча мына өрт жана табигый кырсык деп эдикпи? Табигый кырсыкка ошо баары кирет. Жаан-чачын жана жер титирөө, жер көчкү, чагылган түшкөн. Ал эми мен бул башка да кырсыктардан камсыздандырам десе, мисалы, ууру кирип кетиши мүмкүн. Мисалы, техногенный бир взрыв болуп, бир неме болуп, жарылып кетиши мүмкүн. Ошо баардык кырсыктарды тандап койсо дагы болот да, ыктыярдууда мындай ограничение жок. Ошону кантип аныктайсыңар? Чын эле үй өрттөнгөн же болбосо ууру кирген, же кандайдыр бир кырсык болгонун? Ооба, мисалы, табигый кырсык болсо, мисалы райондо аким башында турган жарандык коргонуу комиссиясы бар. Мына ошолор барып
кырсык болгон жерден өздөрүнүн тийиштүү заключенияларын чыгарып беришет. Биз ошого таянабыз. Эгер өрт болсо, мына өрт коопсуздук кызматы барып ошол жактан болгондугун фиксировать этет. Биз ошолордун справкасына таянабыз. Ал эми ууру кирген болсо, башка мына ички иштер органдары бар. Алар тиги өздөрүнүн тийиштүү жумуштарын жүргүзөт. Биз ошолордун документине таянабыз дегендей. Ал эми чыгымды аныктай турган болсок, мисалы, ошо айыл жергесинде эле 500 000 сом бул өкмөттүн токтому бар. Методика расчет деп коебуз. Ошо менен өкмөт токтому менен бекитилген да. Ошол жерде баягы крышасы, чатыры деп коелу, ички жасалгасы, эшик терезеси болуп, үй элементтерге бөлүнөт да. Ошол 500 000 дагы пайыздык чендери менен элементтерге бөлүнгөн да. Эгер үй толук жарабай калса 500 000 алат. Эгер мисалы чатырын толук шамал учуруп кетти десек, 20% болсо 500 000 50 000 алат да. Документтер, кандай документтер талап кылынат ошол камсыздандырам дегендер жарандар? Камсыздандырам десе, техникалык паспорту, анан өзүнүн паспорту, ID паспорту экөө жетиштүү. Эгер техникалык паспорту жок болсо, кадастровый план, инвентарный дело, алар да жок болсо, айыл өкмөттөн справка алып келсе, ушул турак үй ушул жаранга таандык деген. Ошол справканын негизинде камсыздандырып бере беребиз. Асан мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул аймактардагы кооптуу жерлерде сиздер тараптан, министрлик тараптан азыр кандай иш-чаралар көрүлүп атат? Эми кооптуу аймакта жашагандардан баштайлы. Бүгүнкү күндө жалпысынан республика боюнча кооптуу аймакта жашап көчүрүүгө тийиш болгондордун саны 3843 адам жашайт. Булардын негизги эле басымы жер көчкү коркунучунан, жогоруда айтып өттүм, жер көчкү коркунучунда жашагандар. Азыркы күндө 2168 жаран коркунучтуу аймакта жашап, жашоолорун улантып келатат. Бул жарандарыбызга биз жазында баштап, жыл башынан баштап эле эскертүүлөрдү берип келебиз. Өкмөттүн токтому бар, токтомдун талаптарына таянып, биз кооптуу аймакта жашап аткан жарандарга коопсуз аймакка көчүрүп чыгарып кетүү боюнча бир топ иш-чаралар жергиликтүү биздин райондук бөлүмдөрүбүз бар, адистерибиз бар. Ошолордун жардамы менен жарандын өзүнө жашаган үйүнө, ээсине өзүнө жеке эскертүүлөрдөн баштап, райондук акимге же болбосо айыл өкмөттөргө жалпыланган эскертүүлөрдү ошондой эле келип губернаторго чейин жетекчилердин бардыгына, тиешелүү жооптуу кызматкерлердин бардыгына биз эскертүүлөрдү беребиз. Ал эми башка түрдөгү, мисалы үчүн сел коркунучунан, суу ташкынынан, же болбосо кар көчкү коркунучунан, жаратылыштык жалпы жаратылыш мүнөзү өзгөчө кырдаалдардын кооптуулугун жоюу максатында бир топ өзүбүз иш-чараларды уюштурабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө суу ташкынынан коргоо боюнча атайын алдын алуу кесепеттерин жоюу иш пландарыбыз бар. Бул пландарга ошол эле аймактардан кайсыл мындай кооптулук бар объектилердин санын алып, анын приоритеттүүлүгүнө карап биз иш-чараларды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаттары менен ошондой эле ушул планыбызга кошо жергиликтүү бийликтин дагы тартуу менен иштерди уюштурабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө 220 объектибиз атайын алдын алуу кесепеттерин жоюу планына кирип, бүгүнкү күндө 96%-ын аткардык. Ошондой эле авариялык калыбына келтирүү жумуштарыбыз бар, чоң курулмалар бар, атайын проектлер менен жасала турган. Бул проектлер менен жасала турган иш-чаралар өзүнүн талаптары менен бүгүнкү күндө дээрлик 70-80% пландаштырылган объектилер иш аткарылып атат. Жанагы кооптуу аймактан башка аймакка көчүрүүгө ошол жакта жашаган жарандар макул болуп жатышабы же калгандар барбы? Жок, ушул жакта эле жашайбыз деп. Эми бүгүнкү күндө мындай мисал катары айтып кетейин. Жер көчкү кооптуулугунан жашаган жарандарыбыз көп басымдуулук кылат. Алардын көпчүлүгү мисалы үчүн мамлекеттик жер тилкесин алып, мамлекеттик жардамды алып, мурун камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы күчүнө кирип кенге чейин мамлекет атайын жеңилдетилген ушундай кооптуу аймактан көчүп кетүүгө же болбосо көчүрүлүүгө тийиш болуп көчүрүлүп аткан жарандарга мамлекеттик жеңилдетилген сууда акча каражатын бөлүп берчү. Бүгүнкү күндө ошолор камсыздандырууга чейинки алган
судаларды алып, жер тилкесин алып, үйдү салып, бирок кандайдыр бир шылтоолор менен чайыт шылтоосу бар, мал чарбачылыгы бар, ошолорду шылтоо кылып, эски кооптуу калган турак жайларына барып жашоосун улантып келген жарандар көп. Нурсултан мырза, айтсаңыз, азыр камсыздандыруунун кайсыл багытына элдер көп камсыздандырылып жатат? Кайсынысы басымдуулук кылат? Жана сиз кайсыл багытына көбүрөөк келсе деп кеңеш берет элеңиз да? Негизи мен бардык эле багытына көбүрөөк келсе деп кеңеш берет элем. Себеп дегенде бул камсыздандыруудан эч кандай зыян көрбөйт, пайдасынан башка. Мына бүгүнкү күндө ошол биз 2017 коллегабыз туура айтты, 2017 жылга чейин министрлик тарабынан 250 миң кайтарымсыз, 200 миң кайтарымдуу судалар берилип келген ушул авариялык үйлөргө. Ошо 2017 жылы 1-январдан баштап бул практика токтогон. Бүгүн жарандарыбыз ушу бир гана жолу бар мамлекеттен жардам алуунун. Бул колунда камсыздандыруу полиси сөзсүз болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө мына биз бүгүн биздин жоопкерчилигибиз астында 143 миң объект биздин жоопкерчилигибиздин астында турат. Эгер ушул объектилерден ушундай бир кырсыкка учурап калса, биз аларга сөзсүз түрдө жардамды беребиз. Ал эми мен ушу жарандарыбызга кайрыларым баягы ушул турак үйлөрдү камсыздандыруу боюнча элге кеңири түшүндүрүп алсак, ушунун пайдасын билип калышты элдер 80% бүгүн билет. Ушул турак үйлөрдү камсыздандыруу жайылтып алсак, анан калган түрлөрүнө дагы элдерде кызыгуу пайда болот го деген үмүт бар да. Ал эми мына астыбызда кыш келе атат. Мына коллегабыз айтты, 2000ге жакын 8 айда эле 2000ден ашык өрт кырсыгы катталыптыр. Адамдын өмүрлөрүнө дагы кыйылып кетип атат. Ушул учурда дагы биз төлөп берип атабыз өрттөн турак үйлөр жабыркагандарга. Элден суранат элем, ушу кайдыгер карабай, биринчи өзүңүздөр турак үйүңүздөргө кам көрүп коюңуздар деп. Быйыл канча жаран ошол үйүн камсыздандырып аларга кандай суммада каражат төлөнүп берилди? Быйыл 109 жараныбызга 16 миллиондон ашык акча каражат төлөнүп берилди ушу жыл башынан ушул күнгө чейин. Бул былтыркыга салыштырмалуу көп өсүп атабы же тескерисинче азбы камсыздандыргандар? Эми элдин камсыздандырган саны өсүп атат. Мына былтыр ушул аналогичный периодду алсак, демек түшүнүп жатышат да камсыздандыруу. 50 миңдин камсыздандырса былтыр ушул период менен, быйыл 63 миң. Баягы өсүү. Бизде баягы рычаг жок да. Башка мамлекеттерде баягы камсыздандырбаса 1-ноябрга чейин Белоруссияда. Андан кийин пеня туулат, ушундай рычагдар, административный штрафтары бар. Бүгүнкү күндө биз ушул элге камсыздандыруунун пайдасын түшүндүрүү гана жолу менен иш алып барып атабыз. Элдерибиз дагы баягы улам түшүнүп, камсыздандыруунун саны өсүүдө. Анан экинчиден АСАга кирет. Кудай буюрса, мына 2024 1-январдан баштап бунда административный штраф бар. Бул дагы биз негизде айтабыз социальный проект депчи, турак үйлөрдү камсыздандыруу. Себеп дегенде тариф аябай аз. Биз мына Канча тарифи? 612, шаарда 1224. Бирок ошол эле убакта биз мына табигый кырсыктардын баарынан анан өрттөн жоопкерчилик алып атабыз да. Бул баягы элдерге баягы эметкен мыйзамда, элдер үчүн, баягы карапайым эл үчүн ушул финансылык өзүн коргоо болсун деп мына ушундай механизмдер келген. Бияктан камсыздандыруу уюму пайда деле таппайт. Ушу биринчи биздин максат элге жардам берүү болуп эсептелинет да. Анан бул АСАга дагы ушундай социальный проект. Себеп дегенде жол кырсыктары аябай эле көп катталып атат. Коллегабыз да туура айтты, адамдардын дагы канча өмүрлөрү кыйылып, жана ошол эле водительдер, айдоочулар күнөөлүү тарап бардык чыгымдоруна толтуруп бериш керек да. Алардын мүмкүнчүлүгү жок, жылдап соттошуп, убагында медициналык жардам ала албай, канчалаган жарандарыбыз өмүрү менен кошо айтышып канчасы майып болуп атат. Мына бул ушул себептен мына АСАга дагы кирип атат да. АСАга мыйзамы жарандарыбыз дагы ар бир авто сүйүүчүлөр өздөрүнүн автоунааларын 1-январга чейин камсыздандыруудан өткөрүш керек. Кандайдыр бир талаптар барбы ушул камсыздандырууда? Же эч кандай талап жокпу? Кандай талап? Мисалы, камсыздандырууда жарандын үйүнө карап же Эми
Биз өзүңүз билесиз, бизде 80% турак үйлөр айыл жергесинде саманный үйлөр. Эгер биз кирпичный үйлөрдү эле, жакшы үйлөрдү эле камсыздандырабыз десек андай болбой калат. Мына биз ар бир айыл өкмөт, ар бир айылга чейин жетип, жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биз камсыздандырып атабыз. Мен да бир жолу айтайын. Эгер биздин максат пайда табуу болгондо Бишкектин тегерегинен чыкпайт элек, жакшы үйлөрдү камсыздандырып эле. Биздин максат ушу элге жардам берүү болгондуктан мына региондордо биз көп иш алып барабыз да. Асан мырза, айтсаңыз, негизи эле эгерде турак жайлар өрттөн же табияттын башка кырсыктарынан жабыркаса, мамлекет дагы кандай жардамдарды көрсөтүп берет? Мамлекет азыр жаратылыштык өзү кырдаалдан жабыркаган болсо, биринчи кезекте биз калыбына келтирүү иш чарага жардам беребиз. Куткаруучулар менен өзүбүздүн күч каражаттар менен калыбына келгенден кийин, эгер камсыздандырган болсо, мыйзам талаптары менен иш алып барылат. Эгер камсыздандырылбаган болсо, анда башка министрликтер, ведомстволор менен же болбосо жергиликтүү бийликтин күч каражаты менен жардам берилип келүүдө. Бирок бул аз сандагы жардам болуп атат элдер үчүн. Мен деле коллегама кошулуп элге чакырык жасап кетет элек. Камсыздандыруу бул мамлекет тарабынан жарандарга болгон түз көз карашы, жардамы ушундай кырдаал түзүлбөй эле койсун, бирок камсыздандырып койсо эч зыяны тийбейт эле да. Себеби мен дагы бир тактап айтып кетейин, азыркы мына кыш мезгили келип атат. Кыш мезгили алдыда өрт коопсуздугу көп катталган учур болот. Азыр 8 айга эле салыштырып айтып кетсек, былтыр 8 айга 928 өрт кырсыгы катталган. Бул жилой жарандар жашаган аймактарда, үйлөр, турак жайларда десек болот. Ал эми 23-жылга 8 айына салыштырмалуу 1353 өрт кырсыгы катталган. Бул былтырга салыштырмалуу көп катталып атат. Ал эми камсыздандыруунун санын азыр айтты, бирок салыштырмалуу азыраак болуп атат да. Эми акыркы суроодо айтсаңыз, Нурсултан мырза, камсыздандырам деген жаран мейли аймак болобу, шаар болобу, элет болобу, кимге кайрылыш керек? Жакшы суроо бердиңиз. Биз мына ар бир райондо биздин страховой инспекторлор бар, райадминистрацияга барса эле ошол жакта отурушат, шаарларда, мэрияларда отурат. Ал эми айыл өкмөттөрдө дагы страховой агенттерибиз бар, ошо айыл өкмөткө барса эле ошол жактан камсыздандырып беришет. Мырзалар, биздин студияга келип, камсыздандыруу темасында жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрөрман, биздин студияда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу иштери жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурсултан Чекиров жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы полковник Асан Сулайманов болду. Назарыңыздарда Күн маек программасы, аны мен Салабат Эркетаева алып бардым. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.